2 saatten ötüp attı dedi, bizde 10 saat 11 saatка чейин свет болбоду. Жыйын башталышында эле жергиликтүүлөр жаңы түшкөн көп кабаттуу үйлөрдө толук кандуу шарт болбой, жылуулук дагы жакшы жетпей, кичинекей балдары менен кыйналып жатышканын айтышты. Аны менен бирге аталган курулуш компания дээрлик 5 жылдан бери үйдүн документин бербей жатканын кошумчалашты. Ал эми архитектура кызматы билдиргендей, жергиликтүүлөр жашап жаткан үй учурда мыйзамсыз курулган. Биз ошол үйлөрдү куруп атканда ушулар кол коюп берген. Анан акыры келип эле мына 5 жыл болуп баратат, документти бербей атат, свет бозуп өчүп атат, 2 жаңы трансформаторду барып коюп койгон. Бирок ошону эмнеге улабай атат билбейбиз. Элдер аябай кыйынчылыкта. Колунда 2 айлык бөөктөрү барлары бар. Бизде документти беришпей атат, 5 жылдан бери соттон сотко өтүп жүрөбүз. Мыйзамсыз курулган көп кабаттуу үй 2019 жылы курулуп баштаган. Бирок ушул эле жылы ноябрь айында экотехинспекциясы курулушту мыйзамсыз деп таап, сот органдарына өткөрүп берген. Азыркы күндө дагы соттун кароосунда турат. Жерде баштап калган келтирүү, курулушун токтотуу менен деп сотко арызданышып, ушул убакка чейин азыркы мезгилде сотто кароодо турат. Азыркы жогорку сотто азыр эле ошо эжекебиз айтып кетти, 15 февралда соттук отурум болот. Соттук отурум болуп жатканда биз эч кандай чара көрө албайбыз. Бирок мен буга чейин 2022 жылы 19 октябрда өзүм ошо демилге көтөрүп, ошол мэрия тарабынан атайын буйрук чыккан, мыйзамсыз курулуштарга бөгөт коюу максатында биз тиешелүү ошо мыйзамсыз башталган объекттердин баардыгына свет суусун өчүрүү боюнча иш алып барганбыз. Бирок биз ошол Эмаком курулуш компаниясы, ошонун жанында Пикстилстрой курулуш компаниясына ушундай свет суусун өчүрөлү десек, ал жерде жашоочулар жашайт деп мэрия өкүлдөрү бизге ал жерге суу светин өчүрүүгө уруксат берилген эмес да. Ошондуктан көйгөй бар, ошо 122 маршруткадан башка маршрутка жок да. Сулайман Тоо аймактык башкармалыгындагы дагы бир көйгөй бул маршруткалардын жетишсиздиги маселе жаратып келет. Мындан сырткары көчөлөрдүн абалы начар экени айтылып, асфальт төшөп берүүнү суранышты. Биздин Асаранкулда көчөсү, Закирова, Алиева жанагы Ашкабаский менен кесишет. Ошол Асаранкулда көчөсү, Алиева ошол кесип. 500 гана метр жок. Бирок ушундай көйгөйлүү. Ал жерде шайлоодо келет да, бир машина шагылдырып коюп всё. Буну элементарный логический жол менен кылып койсо болот да бул. Жолдун эки бетине 500 метрге лото коюп койсо, всё, эч кандай жол бузулбайт. Ал жол аркылуу Ашкабаскийге чыгат, барды кирпичтигине бияк досу бутура кетет да. Жол пробкалар чечилип калды. Ал жерде 3 мектеп, 4 эме бар, садик бар. Азыр эмеге акча каражатыбыз болсо, эгерде только аны ал жерден лотокту чүчүп асфальт кылышыбызга да калат. Канча эмес аны 100 метрлик. 100 метрликпи? Лединде эмеге чейин. Закирка чейин. Макул муну быйыкка караштыралы, буюрса быйык бүтүрүп бергенде болот. Аны өзүңүз көрүп алып жазбайт. Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов мындан башка дагы муниципалдык аймактык башкармалыктар менен жолугушуу уланаарын билдирди. Ар бир жолугушууда айтылган көйгөйлөр чечилишине аракет кыла турганын кошумчалады. Буга чейин жылдын башында бюджет кабыл алууларда ушу 7 аймак менен жолугушуп жүрчүккен. Мен жаңы келип мен да ошо эл менен таанышып, шаардын эл менен. Бу жерде көйгөйлүү маселе көтөрүлүп атат. Банальный деген ар кандай айтса болот. Аракет кылабыз банальный болбогондой маселелерди чечкендей. Анан маселелер чечилип атса, иш жүрүп атса банальный болбой калат, туурабы? Ошон үчүн аракет кылабыз банальный болбогондой. Бул жерде кандай маселе көтөрүлөт, ал жерде жол жасай турган жанагындай канализация, суу боюнча көп маселе бар. Ошолордун баарын карап, кайсы жол жасаш керек, тротуар, ошонун баарын келип анан бюджетке кайсы көчөнү кириш керек, кайсы тротуар бар, кайсы суу, кайсы канализация дегендей, ошол маселенин баарын камтып, анан бюджетке киргизгендей. Ошого да. Маалыматка ылайык, ушундай эле жарандар менен жолугушуу башка аймактык башкармалыктарда дагы уланат. Айымкан Исрал кызы, Айбек Үсөнүүлү, Ынтымак, Ош шаары.